Kancha erkek, kancha ayol. Neden bolsun? Çok kısa kalmıyor mu? Görün, çekiyorsa. Gelek mi yapalım? Ama gelek de korktan. Oldu tamam mı? Oldu. Evet. Саламатсыздарбы, урматтуу Клуб Кыргызча баракчасынын катталуучулары. Биз азыр Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында турабыз. Мында жүзгө чукул жергиликтүүлөр Өзгөн районунун тургуну, жарандык активист Акыл Айтпаевдин тарапташтары чогулган. Акыл Айтпаев буга чейин кемпирабад маселелери боюнча оюн ачык билдирген активист болчу. Ал октябрь айынын аягында 30га чукул активисттерди камап кеткенде Акыл Айтпаевди дагы кармап кетишкен. Буга чейин клуб редакциясына Акыл Айтпаев убактылуу кармоочу айдан ага тергөө иштери жүрбөй жатканын айтып кат жолдогон болчу. 4 айда бир жолу гана сурак болуптур деген жөн келтирген болчу. Азыр ошол тарапташтары чогулду. Алардын дагы пикирин угабыз. Assalamu alaikum. Hormatly Kurshap ayылынын тургундары. Акыл Айтпаевдин башкардыгын талап кылган, депутаттары, жолдоштору, туугандары. Сиздер колдо жамгырдын жааганына карабай, мындай суугуна карабай келтиргениңиздерге рахмат. Себеби Акыл Айтпаев ошол жамгырдын жаашына карабай келгениңиздерге кызмат кылган, эл үчүн өнүм болуп, азыр оор сыноолорду баштан өткөрүп атат. Мыйзамсыз абакта отурат. Ушундай учурда акыбатына колдоо керек учурда, ага жардам керек учурда сыртта карап турбай сиздердин колдогонуңуздар бул өтө жакшы болуп. Ыраазычылык билдиребиз. Менимче Акыл Айтпаев дагы убага келсе ошондой ордон чыкса, ыраазычылык айтары деп үмүттөнөбүз. Эми азыр келгениңиздерге рахмат. Биз жалпы жаап атат, сөздү улабай, узатпай, аксакалдарга сөз берүүдөн ошондо баштасак. Кандай дейсиздер? Аттакур аксакал, келсеңиз сиз берип баштап берсеңиз. Урматтуу Садыр Жапаров, Калкыбек Тасиев, Курман Жүгүрсүв, бийликтин тоңдору, акылдын, ата-энесин, тууганын барып, кадырымда бир жашап, бир жүргөн, булар бирөөгө жамандык кылган, бирөөгө неме кылган адам эмес. Бардыгы Айтпаевдер мындай беш сыйлаган адамдардан. Акыл Айтпаевди жөндөн-жөн жетип орган үчүн, жетип бербеген үчүн жөндөн-жөн камап отурасыздар. Буну камактан чыгардыла. Силерден сураны күтүп, ийгиликтүүлөр. Рахмат. Бул жерде отурат окшойт. Сиздер синий тартып аткандар бул жерде отура бересиздер. Ошондо жакшы кам болот. Бирок түшүнөсүн, Азыр бардыгыңыз маалым. Мыйзамсыз отурат. Билебиз. Азыр Акмат Сулайманович агыбызга тургандары бар экен. Акмат Сулайманович. Акмат деп жаздырды да буга. Кечиресиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Куршаптык жердештерим. Мына бүгүн анчанча көрүп отурса, кыргыз мамлекетинде жашаган мекендештерим. Аба районунун мынасындай катаал шартына карабастан бүгүн акыл
Айтыбаевтың бостандығы бойынша ел соғып отырады. Анткени бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин конституциясы, ережелери, мыйзамынын көптөгөн бөлүктөрү жарандардын укуктарынын аткарылбай жаткандыгы белгилүү болуп турат. Мына ошондуктан биз бүгүн бул жерге биздин уулубуз, жараныбыз Акыл Айтыбаевдин боштондугу боюнча келип отурабыз. Айта кете турган болсок, мында негизинен биздин Кемпир-Абад маселеси боюнча 30дан ашык жараныбыз абакта үй камагында отурат. Биз булардын маселесин ар бир кыймыл аракетин байкап отурабыз. Анткени биздин жарандарыбыз негизги маселеси Кемпир-Абад берилбесин, Кемпир-Абадтын чек-араларын чечип беришсиз деген гана маселе коюшкан. Ал жерде мамлекетти басып алуу боюнча же мамлекетке кандайдыр бузушулук иш кылыш чарасын ойлогон да эмес. Мен бүгүнкүндө бул жолдошторубуз чыныгы мекенчил, чыныгы патриот, эли, жери үчүн кызмат кылган биздин азаматтар экенибизди дагы бир жолу айтып кетишим керек. Мына ушул багытта биздин Өзгөн районуна биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана башка бир топ өкүлдөр келген. Алар өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, тегиз чыныгы иретинде чечтиребиз дегенде. Бирок эми мезгил ушундай экен, бардыгы чечилди, бүттү. Бирок биздин жарандарыбыз мынакей 4 айдан бери абакта отурушат. Кээ бир гана ден соолугуна байланыштуу жарандарыбызды, патриотторубузду бүгүн чыгарган. Азыр үй камагында. Мына ошол багытта биздин жердешибиз Акыл Айтыбаев жөнүндө мына ушул жерге келип отурабыз. Мен ушул курчаттык тургун катары Акыл Айтыбаевдин ким экендигин сиздерге айтсам. Акыл Айтыбаев мына ушул жерде атасынан бери биз тааныйбыз. Казак аксакал. Ушул балдарын жакшы тарбиялаган экен. Акыл Айтыбаев Курчатта иштеди. Райондук мамлекеттик администрацияда иштеди. Областтык жакшы иштери менен көрүнүп, республикага чейин жетти. Анын жакшы иштегендиги үчүн ошол жерге чейин алып барды да. Зам министрликке чейин жетти. Мен ойлойм, мындай кадрларды аны абакта камап отурбастан компромисске кирип, биздин жетекчилер, бийликтегилер тилин таап, кызмат берип иштетсе жакшы болор эле. Бирок тагдыр экен, бул жигиттерибиз азыр абакта отурат. Дагы бир топ нерселерди айтсак болот, бирок абаны катаал шарттарына караштуу айтууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен Садыр Нуркожоевич, биздин урматтуу президентибиз Камчыбек Кыдыршаевич мына ушул жерге келип өзү чогулуш өткөзүп бир топ жакшы сөздөрдү айтып кеткен. Бул кишилерден, биздин жалпы депутаттардан сурап кетер элем. Биздин балабыз Акыл Айтыбаев Казаковичке боштондук беришиңиздерди сурайбыз. Акыл Айтыбаевке боштондук. Мына ушуну сиздерден сурайбыз. Бул учур талабы бардыгы өтөт, кетет. Бирок баары талбайт. Мына ошондо өкүнүп калбайлы. Ошондо биздин балдарыбыз бекерден бекер абакта отурат деп ойлобойлу. Ошондуктан Акыл Айтыбаевке боштондук беришиңиздерди сурайбыз. Акыл Айтыбаевке боштондук. Боштондук. Рахмат чоң.
Bunu men улантабыз, айла жок башка. Азыр сүйлөй тургандар барбы, алыстан, жакындан келгендер? Чыгыңыздар, Акыл Айтбаевга кандай сөзүңүздөр бар? Эмне айтайын дедиңиздер? Бийликке эмне айтасыздар? Жакшы. Акыл Айтбаев агабыздын эжесине беребиз. Ого, чала баштар мен. Сүйлөй турду. Burayım mı? Koltuğa kaldı. Bir çındık var, orasında durağanı Cagalbay. Adaletsiz seçimlerden şındık izlep Cagalbay. Ağılayın kalın yurtum, ben sizlerge kayrılam. Elim kolda turgan gezde, жалган жала, жомокторун Cagalbay. Kımbatlı, түштүктүн ülkönü, Kamçiret Taşir, inen sağa kayrılıp ketemin. Kımbat Fırat, sen jibergen katalız. Elin kımbat, jerin kımbat, oşul jerin jatalıp. Adaldıgın aydın işinde, el aldığında dursun yüzün tazarıp. Sağa degen tilegi maksadaga, yürektağı kayra getirgeçi katalık. Kaynanayın kırgız elim. Akıl Айтбаев, elden oğlu. Bu yüreğe jamanlık kılgan bala emes. Elde ardayım ömür boyu kızmat kılıp kelgen balаны çındıkta aytkan, özünün oyun aytkan için kamalı oturat. Çındıkta жетişe alбай. Sizler oşol balаны kolдап koyuşuңарды suranamız. Kımbatlı bilik töbelleri şu balаны boştonlukka çıkarıp berіңlerді suranamız. Жана елдің атынан біз талап кылабыз. Рахмат. Талап кылабыз ба? Акыл Айтбаевга. Акыл Айтбаевга. Акыл Айтбаевга. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүн ушул жерге келген туугандар, жалпыңыздар көрүп атасыздар, жамгыр катуу жааганына карабай, жердештери, туугандары, достору, куршаттыктар келип, ушундай катуу жамгырда да колдоп атат. Демек, Акыл Айтбаев дагы өзүнө казаным асталып берди, ал жерде отурган жок. Ушул Өзгөн районуна караштуу Кемпироватты элдин жерин коргоймун деп ошол жерде отуруп атат. Анан ошондой учурда ал чыкса, биз бүгүн ал камалып азап чегип атса, кайдыгер болуп отурганыбыз туура эмес туугандар. Кар жайбы, жамгыр жайбы келип колдоп, коштоп, анын боштондугун талап кылышыбыз керек. Эмнеге дегенде, мыйзамсыз камакта отурат, адилетсиз камакта отурат. Эгерде Кыргызстанда элин жерин колдоо кылмыш болгон болсо, анда бардыгыбыз камалалганда. Кыргызстан эмне кереги бар бизге анда? Ошол кыргыздын эр азаматтары жерин коргойм деп, ал жер элге пайда берсин деп аракет кылып бүгүн ушул абакта отурушат. Акыл Айтбаев жалгыз эмес, алар менен кошо 28 адам болчу, бүгүн 24 отурат. Келиңиздер ошол жалпысына боштондук талап кылалы. Кимдир бирок арасында жаккандар бар, жакпагандар бар, ал башка маселе. Бирок алар жер деп ушул Кемпироват деп чыкты. Ошонун арасында өзүбүздүн агабыз, өзүбүздүн жердешибиз таза киши Акыл Айтбаевдин камакта отурат. Кайдыгер карабай ушунун боштондугун талап кылабыз. Акыл Айтбаевга! Акыл Айтбаевга! Акыл Айтбаевга! Азыр дагы алыстан келген туугандар бар экен, эжелер, аталар бар экен, ошолорго сөз берели. Раз. Азырда чыгып эле жекеге сөз берели, Кочкор Ата шаарынан келиптир. Андан кийин дагы улай сөзгө чыгам дегендер, пикирин айтам дегендер, Акыл Айтбаевдин адилетсиз отурганлыгын талап кылам дегендер сөзгө чыгыңыздар, тартынбай эле. Баарыбызга сөз берүүгө убакыт бар.
Özgürdük tuğanlar. Ben жаңғырға қарабастан келгенім себебі бұл Акыл Айтбаевты дагы жакындан билген киши катары ошондой эле азыр камалып отурган температурный иши боюнча камалып отурган активисттердин боштондугун суранууга келдим. Себеби дегенде бул көрүнүш Кыргызстандын келечеги үчүн эң чоң минус болот деп ишенип айта алам. Себеби дегенде биздин келечегибизди ушул активисттер, активдүү жарандар, активдүү күшүнө чоңчулар ушул активдүү жарандар болот. Себеби биз балдарды тарбиялап атканда мен ушул билим системасында ишкер болсом дагы ушул коомду агартуу иштери боюнча алектенем. Себеби дегенде мен дагы кичинекейимде ушул аябай жакшы жашап, жашоо сапаты өзгөртүп, мыкты жүргөндү каалоочумун. Бирок эгерде коомубузда оорулуу коом пайда болсо, бул сенин коомсуздугуңа кепилдик боло албайт экен. Ошон үчүн мен ушул агартуу иши боюнча калып кеттим. Жеке сектордо иштесем дагы биз бул Кыргызстандын келечеги үчүн активдүү жарандарды биз коргоп колдоп алышыбыз керек. Булар биздин келечегибизди алдыга жүргүзө турган insanlar болот. Ошондуктан биз суранбайбыз, биз талап кылышыбыз керек. Мына мен сиздерге азыр келгениңиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Мына ушул аба ырайына карабай келгениңиздерге, себеби силер активдүү экениңиздерди көрсөтүп атасыңар. Ошондуктан дагы азыр 21-кылым биз билишибиз керек. Биз Азия өлкөлөрүнөн демократияны биз кабыл алганбыз. Демократия бул элдик бийлик. Биз элдик бийликти орнотуп, Кыргызстаныбызды өстүрүп өндүрө алабыз. Бул эски система менен, сындыруу жолу менен биз кайра Кыргызстандын келечегин жок кылып кое алабыз. Ошондуктан биз активдүү жарандарды, эл уулдарын, кыздарын колдоп, коргоп алышыбыз керек. Кимде кепилдик бар, эртең кантип алдыга кыздарыз. Ошондуктан биз бул талапты улантып, күчөтүп, мыйзамдуулукту орнотуп, мыйзамдуу өлкөдө жашап, Кыргызстаныбызды алдыга сүрөшүбүз керек. Акыл Айтбаевга боштондук! Акыл Айтбаевга боштондук! Акыл Айтбаевга боштондук! Рахмат, сиңдилер. Ошол алыстан келишиңиздер азыркы Байжан аксакалыбызга берели. Акыл Айтбаев агабыздын куртуган агасы. Мен ордунан берүү туратыновду туган. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бүгүн ушу бардыгыңызга ыраазычылык келип чогулуп деген уран чоң рахмат. Мен азыр талап, бул кубаныч эмес, талап ушул өзүнүн элин сүйгөн адамды ушул алып барып камакта отурганына биз бийликтен талап кылып кетели. Бул мекен туугандар, мекенди сүйүү бул патриоттук. Ошондуктан биз Акыл Айтбаевге талап кылабыз. Биздин атынан, ушунчалык Куршав элинин атынан, Кыргызстандын элинин атынан бардыгыбыз Акыл Айтбаевга боштондукту талап кылабыз. Себеби өзүңүздөр билгендей, бул жигит өз кызыкчылыгы эмес, бийлик жөнүндө сөз болгон эмес, эч кандай эмеси жок, бир болгон туура сөз айткандыгы үчүн ушул күнгө чейин азыр камакта турат. Акыл Айтбаевга боштондук туугандар. Боштондук. Боштондук. Рахмат. Рахмат, курайтасыз. Акыл Айтбаев Кыргыз үчүн эмес, ошол Өзбек районундагы кыргыз элинин жерин коргойм деп ошол жакта турат. Азыр сөздү апаңыз атайын келипти, жаңгырга карабай, бутарууга карабай, апаңызга сөз берейин. Айта тургандары бар экен. Саламатсыздар, ушул жерге бардыгыңыздар жаапсызына карабай келгениңиздерге рахмат, бардыгыңызга кызганыңызга. Мен ушул Акыл Айтбаевди балам алдан бери бир элде чоңоюп, бир жерде чоңоюп, ошол патриоттун төлүнүн ордунда жашаган адамдарбыз биз. Мына мен
80'ge kelatan, 75'temin. Oşol жерде, çoğar oşol жерден terörlük çıkkandı. Bu, biz 74. yıl o жерден kötülüdük, buna 60 yılda kesildik. Yeni bu, akıl aytmayıptan oturuşu, meydansız, zakonsuz kutok karman oturuşat. En için bula kılmış kılgan жоқ. Elige başkalar kılmış kılgan жоқ. En için karma oturuş mağlumuzlar var. Taşir, Sadır Japar, sizlerge ötünüç. Kırgız eli egemendүү демократик заманды деп алып, ушинтип эки ага деп отуруп сөзүнө жарым жылга келатат. Бул балдар эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн балдар. Эл үчүн элибизди коргошко акыбыз бар, Кыргызстан өзүбүздүн жерибиз, элибизди. Биз укканбыз ушу 36-35 жылга ушу келген экен, кайра кайтарылбады капырат, мына 7-жыл болуп келатса келет. Эми булагы ак эле жерден чыккан адамдарды кылмышка акысы жок. Туралайбы, сот деген чечпейби, эми үчүн бир айда эки айда чечпейби, булар кылмышкерлер эмес. Бул бала акыл айтпай, эл үчүн, жер үчүн ошол элди жерди кугуп чыккан бала. Ушул кыргыз элде иштеп жүргөн, министерстводо иштеп бар жокко башы таанылган адам. Эми келмеңер биздин ушу баш көтөргөн, ооз ачкан адамдар эле репрессияга окшотуп эле аларды камакка тыгып берген бул. Бул эместен закондуу жок нерселер булар. Аюулдук койсун эч качан айып жок булар. Элди жемде эле кого айткан сөздөр үчүн алар кылмаштын кереги жок. Мен суранам ушул айтпай ошол жерде отургандан бери ичим ачышып атат менин. Ошол жерде чоңгон эжесимин мен. Боштондук берсин ошол акылдарга. Күнүнөн отуруп берсин, боштондук берсин. Боштондук берсин ушул адамга. Кампуга мына биздин элибиз, жерибиз ушул жаныбызда турат. Başka yer yurttan alsın. Gelip bastırmazsan özgürsün, yer yurttan uşul жерде öldürsün. Akılga boştonduk. Boştonduk. Rahmat ata to'g'ri aytasiz. Shu eldi jeri qo'rg'onga o'tiradi. O'ziga tog'mas aytib degan jo'q, jana jo'g'orida aytdim. Hozir o'sha vaqtda mezonsiz, adolatsiz, siyosiy turqun bo'lib o'tirgan aql aytmayev ag'amizning qizına söz beremiz. Ağamızın ötürücü tatlar ekan, o'sha jerdeshlarine, qirg'iz eline. O'shandan biraz uzundu sizlarga o'qib bersek, qanday deysizlar? Саламатсыздар, урматтуу туугандар, жерлештер, баарыңыз ыраазычылык келип бергениңиздерге. Баарыңыздар билесиздер, атам дайым чындык үчүн, элим, жерим деп патриоттук эмесин көрсөтүп жүрөт. Өзүнүн кызыкчылыгы, бийликти алабыз, бийликти төңкөрүш жасайбыз деген эч кандай ой болгон эмес. Ошол жактан жакында билдирүү жаздым. Бүгүнкү күндө отурганына 4 айдан ашты. 125 күн болду бүгүн. Атам жакында билдирүү жазды, ошол билдирүүдөн бир аз сиздерге өзүмдү окуп кетейин. Биздин мамлекетте мыйзамдар иштебей калган, тартиптин жана адилеттүүлүктүн жоктугун өз жон тери менен сезип 4 айдан бери жалган жалаа менен абактамын. Кемпирабад суу сактагычын жээгинде элдик курултай өтүп, Кемпирабад Өзбекстанга берилбесин, Кемпирабадды коргоо комитети түзүлсүн деген чечимдер кабыл алынган. Бишкекте 22 октябрда Кемпирабадды коргоо комитети түзүлгөндө ошол чай үстүндөгү жолугушууга катышпагандарды дагы, жаштарды, аялдарды кошуп 30га жакын активисттерди үйлөрүн тинтип, өздөрүн шашылыш түрдө абакка алышты. Кылмыш ишин козгогон тергөөчүнүн токтомун окусаң таң каласың. Жашырын жолугушууларды өткөрүп, курал-жарак, жардыргыч заттарды токуп, эч бир далили жок кылмыш ишин козгоп, бизди абакка алуу чечимин тергөөчү бийликке жагынуу үчүн жасаган чектен чыккан айыпсыз аракет деп эсептеймин. Прокурор болсо тергөөчүнүн чечимин колдойм дегенден башка сөз айта албай отурат. Ал эми соттор тергөөчүнүн суранышын аткарып, 2 айга, андан кийин дагы 2 айга бизди абакта калтыруу жөнүндө чечимдерди кабыл алышты. Ошол 4 айда тергөө иштери жүргүзүлгөн жок.
Мисалы, мен бир эле жолу суракка алып барышты. Анда да биринчи камалган кезде берген суроолорду кайра эле беришти. Ошол 4 айда тергөөчү өзү топкан жомогуна бир да далил келтире алган жок. Ошого карабастан соттор бизди кайра дагы 2 айга абакта калтыруу жөнүндө эч кандай негизсиз чечимдерди кабыл алышты. Кемпирабад Өзбекстанга берилбесин, мен караманча каршымын деп өз ой пикиримди топо карталар менен жана документтер менен негиздеп ачык билдирип келгенмин. Кемпирабад иши боюнча эч бир далили жок мыйзамсыз жүргүзүлүп жаткан иштерди, бийликке жакпаган ой пикирлерин ачык айткан активисттерди жана алардын жакындарын басмырлап коркутуп ооздорун жабуу максатындагы абийсиз аракеттер деп эсептеймин. Анткенде мыйзамдардын толук кандуу иштешин камсыздай алабыз деп атам жазыптыр. Ошол жерде айткым келет, ар бир жаран, ар бир кыргызстандык өз оюн айтып, ушул чындыкка күрөшүп, мыйзамдуулук болсун деген деп оюн айтып чыкканда, өлкөбүздө бир мыйзамдар иштеп баштайбы деген ой бар да. Кайдыгер болбой, ар бир аракеттерди колдоп, активисттерди колдоп, ар ким ушинтип күрөшүп чыкса, мен ойлойм мамлекетибизде ошондой мыйзамдуулук болуп, өзүбүзгө барабыз деп. Рахмат баш. Рахмат, мына азыр жогоруда айтты. Акылбаевга 122 күн болуптур камалга. Андан бери 125 күн болду. Андан бери сурак жүрбөй бир эле ирет жүрүптүр, экинчисинде биринчи жолкулуу суроолор менен. Демек бул далили жок, мына камалга турат деген. Биз бийликтен талап кылышыбыз керек туугандар. Бийлик каалаган нерсе болду, болору болду, боесу канды, Кемпирабад кетти го. Эмне кармап отурат буларды? Эмне коркоттогон булардан? Демек, бир жашыруу нерсе бардыр балки. Жакып Айтбаевдин бул жер боюнча билери бардыр. Ошол үчүн биз эл жерлештери кайдыгер карабай боштондугун талап кылышыбыз керек. Мыйзам иштеш керек. Эгемен өлкө дейбиз, мыйзамдуу өлкө дейбиз, бирок буатı адилетсиз жаткан адамдардын үстүнөн кайдыгер болуп калганыбыз туура эмес жерлештер. Эртең биздин дагы башыбызга ушундай мыйзамсыз келип калышы мүмкүн иштер. Болуп калышы дагы мүмкүн. Кыргызстанда бардыгы болушу мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер, талапты катуу коелу, катуу туралы. Биз дагы көп сөздү узартпай, мына аксакалыбыз бар, Акылбаевдин агасы. Ошого сөздү берип, сиздерди дагы жабында кыйнабай, келип бергениңиздерге рахмат. Ушунча жагы Акылбаев агабыздын акеси бар экен, ушуга сөздү берип, анан жыйынтыктасак. Урматтуу элим, урматтуу туугандар, агалар, инелер, эжелер, эйлер, биринчиден чоң рахмат силерге. Ушул аба ырайдын катаалдыгына карабастан келбегениңизге суроолор. Анан акыл жөнүндө. Акыл жөн болгону адис катары, ошол Кемпирабаддын границалар жөнүндө түшүнүп берди. Аны чакырбатышты, районго чакырды, областка чакырды, республикага чакырды. Болгону ошол адис катары Кемпирабаддын границасын, Кемпирабад кимдикин айтты. Анан эми моюлдом айткенде Кемпирабад болор иш болду, кетти Кемпирабад. Кемпирабад кеткен кайтпайт ал. Эми ушу казакчы бошотуп бериңиздер. Талап кылабыз силерден. Боштондук акырдасызга, боштондукпу? Боштондук! 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 Баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Аман болуңуздар. Рахмат. Анан туугандар, дагы айтыштоочу нерсе, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, Сими аркылуу көрүп атышат, түзөтүү берилип атат. Келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан bundan ары дагы бул менен токтойт деген нерсени ошо жердештери, туугандары, достору, тарапташтары билдирип атабыз. Эгер Акылбаевга дагы деле мыйзамсыз ушундай камоо улатса, акыйкатты корнобосо, сурак жүрбөсө, жөн эле кармап отура берген болсо, биз мындан кийин дагы мындан чоңураак жолдорго барабыз. Талапты кылабыз деп атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу бийликтегилер. Чындап жана жогоруда айтканда Кемпирабад кетти, болору болду. Эми бул 24 жараныңызды чыгарыңыздар. Буларда күнөө жок. Булар ошол жерин элимде ошол жерге барды, ошону талап кылды.
Andan hech qanday bir shek sanab qo'rqqanning keragi yo'q bo'ldi. Tilikka qarasa shunday o'rin oldi. Endi bizning eng negizgi axirgi talabimiz, bu bilan to'xtamaymiz. Bundan beri ulanmaymiz. Agar adolatsizlik, nizomsizlik o'rnasa tog'idili. Ana Naqlatboyevning yaqinda boshqarma chorasi da'varlar 20-aprelga shey rayon sudning chechimiga qoldi. Apellyatsionni berilyapti. Shahardagi sud qaraydi. Mana o'sha sudga yo'q deganda yo'l qabog'iga chiqarib, odamlar hafta berishni talab qilamiz biz. Agar odamlar qarorga bormasa, biz daga bunday norozilik aksiyalarga uyushtirganda o'tkazganda to'xtatib qo'yamiz deb Qushaq elining tuyg'unlari do'stlari aytayotgan. Demak, bu daga ulama. O'shani esga olib qo'yishimizlarga bugun kelgan opalar, otalar, yoshlar, ayoldoshlari, jerdoshlari o'tilamiz. Bizam chegida ish olib borishimizni so'raymiz. Hurmatli tuyg'unlar, kelib berganingizga cho'q rahmat. Barvolimizlar. Oqsoqollarga bata berib qo'ydi, o'shani jinqayli. To'g'ri bo'lsangiz bor. Hurmatli kelib aqldan to'lasganlarga rahmat. Ardınlar tuz bo'ldi. Bizim talabni to'g'ri atqarsın. Akılda atqarsın. Bular iş bo'ldi. Qadrat ketdi. Böyle gerek var. Bana kelgan adamlarga rahmat. Tuz bo'ldi. Birliklarga iman bersin. Rahmat. Rahmat tuyg'unlar kelganingizda. Endi jabr javobida boshqacha tarzda uyushtiradi. Tilikka qarshi jabrda qolish bo'lmaydi. Shuncha kelib berganingizga rahmat. Общий çoğu çıkısı mı? Gözü katarga tasılmayı. Mümkün bo'lsa, Qiyqirib qo'yiliq da bo'sh bo'lmaydi debchi. mümkün bo'lsa bunday shahar haqirib dizilib chiqib ketmaydi. Haqli aytmayapti. Boş donduk! Haqli aytmayapti. Boş donduk! Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Bosh donduk! Haqli aytmayapti. O huzur bilan shashboychilik ko'rayotganlar jazolasin. Xato deysizlar. Haqli aytmayapti sizlar. Murojaat qilinglar. Shuni almashtirib, shuni almashtirib. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Boş donduk! Haqli aytmayapti. Boş donduk! Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqli aytmayapti. Haqiqat. 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 Geçim! Haqiqat. Geçim! Haqiqat. Haqiqat. Boş donduk!